Өкмөт бийик тоолуу аймактардан жеңилдиктерди алып салуу боюнча мыйзам долбоорун артка чакырганына карабай, нарыктар бүгүн митингге чыгышты. 200-гө жакын элди бир гана жеңилдиктерден баш тартуу маселеси гана тынчсыздандырбайт. Алар ошондой эле малдын арзандыгы, электр энергиянын кымбаттыгына дагы нааразы. Жайга чейин бензиндин баасы 20 сомго арзандайт. Бул Кыргызстандагы мунайды кайра иштетүүчү заводдордун ишке кирүүсү менен байланыштуу. Ошондой эле Орусиядан келген күйүүчү май 6 сомго чейин төмөндөшү ыктымал. Жыл башынан бери өлкөдө күйүүчү май 4 жолу арзандаган. Орто Азияда күйүүчү майга болгон баанын төмөндүгү боюнча Кыргызстан 3-орунда турат. Эл аралык жаңылыктардан дүйнөдөгү жаңы вирус Zika Бразилияны каптоодо. Вирустун айынан учурда миңдеген ымыркайлар баш мээсинен кемтик төрөлүп жатат. Бразилияда үймө-үй кыдырып, вируска каршы чараларды түшүндүргөн баракчалар таратылууда. Өкмөт болсо Zika вирусун жок кылууга 220 миң аскерин жөнөттү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жакын аралыкта бүткүл Америка контингентин бул вирустун капташы мүмкүн экенин айтышууда.